Assalamu алейкум, урматтуу биздин YouTube канал көрүүчүлөрү, бардык мекендештер. Бүгүн макей Кыргызстанда жакшы жаңылык, себеби жакында гана Бахрейнде өткөн Brave Combat Federation уюмунун 47-чи мелдешинде кыргызстандык 3 мушкерибиз жеңишке жетип кайтты. Ошол 3 мушкердин бири азыр биздин жаныбызда, бизге маек берген турат. Нимат Абдрашитов. Ассаламу алейкум. Жеңишиңиз дайыр жол кут болсун. Кандай барып келдиңиздер жалпылап алып караганда? Рахмат. Жакшы барып келдик. Жакшы тосуп алышты. Бахрейн жакшы бизге жакты аябай. Жакшы, эми беттешиңиз жөнүндө келсек, Анзор Абдулхожаев деген ушул чеченстандык жаш аябай багы келечегинен көптү үмүттөндүрүп жаткан мушкерлердин бири деп тааныштырган Ахматкулов ал мушкерди. Ошол менен беттешке чыктыңыз. Негизинен баягы официалдуу эмес, ортоңку салмакта 68 килограмм салмакта чыгыпсыздар. Бул неден келип чыкты? Сиздин салмагыңыз туура келбей калдыбы же анын салмагы туура келбей ортодо болдубу беттеш? Ооба, Анзор ошол чечендердин өздөрүнүн көптү үмүттөндүргөн жаш спортчусу эле. Мен Анзорду көп где-то бир 3 жыл 4 жыл алдыңдан эле өзүбүздүн жигиттер менен беттеш өткөргөн, ошондон бери эле бойлорун көрүп аңдып жүргөн элем. Ошол мага биринчи Бахрейнден Кытай мамлекетинен баясты берген эле, кийин белгисиз себептер менен ал баяс чыкпай, кийин бул ушул баясты сунуштаган. Көрүп, өзүмдүн агайларым менен сүйлөшүп, макулдугубузду бергенбиз. Анан весовой категория мен ошо Кытай менен 68ге промоушнге сүйлөшкөнбүз. Ал Кытай өзү 70те мушташкан экен да алдын. Ошон үчүн 68ге мага дагы кичине жеңил болсун депчи. Ошол 68ге ошондон эле ага дагы ошол 68ди сунуштаган, ал дагы сразу ошого макулдугун берген. Жакшы. Эми жалпы беттешке даярдыктар жөнүндө айтсаңыз, кандай болду? Кайсы жакта даярдандыңыз? Чамамда Кыргызстанда эле болдуңуз окшойт, э? Ооба, беттешке даяргерчилик биринчи өзүбүздүн Кызылкия шаарында өткөн. Ошол жактан даярданып жүргөм негизи. Көптөн бери эле. Акыркы 25 күн ушул Бишкек шаарында өзүбүздүн Альфа профиде, Гермес профиде ошол залда да даярдандым. Жакшы болгон даяргерчилигим. Ошол. Жакшы, анан баягы атаандашыңыз азыр гана айтылып өттү, ушундай баягы перспективдүү, аябай потенциалы күчтүү проспект деп коет, эми күчтүү баягы жаш мушкер катары бааланып жаткан. Анан кандай баягы коркунучтар болду беттештин алдында, же сизде баягы 100% ишеним бар беле ал мушкердин баягы алсыз жактарын билет белеңиз? Алсыз жактарын деле билбейт элек, эми ошого карап иштегенбиз анын эмелеринечи. Ал көбүнчө устойкада беттеш өткөрөт болчу. Ошого мен даярданып баргам агачы. Өзүбүздүн тактикаларыбыз бар болчу. Ошол ойдогудай эле болду деп айта алам. Биринчи раундда кандай иштедим, экинчи раундда ошо мен өзүмдүн план боюнча иштеп кетип аткам. Ошондой эле нокаутка туш келди. Мен экинчи раундда ошондой кылып нокаут кыламын деп план кылган эмесмин, бирок мен экинчи раундтан темпти ашырам деп пландаштыргам. Экинчи раундтан уже ашып атканда эле мен ал бала ошо мени бир коркунучтуу жанагындай удушенияга кармаганда, Кудай колдоп мен чыгып кеттим. Ошо чыкканда сездим да анын кичине чарчаганын. Анан бутунан кармап эле ошондо туруп атканымда ал уже шайып кеткенин сездим. Ошол жерден ушундай. Жакшы, негизинен баягы
буттан кармап туруп нокдаунга кетирдиңиз да. Андан кийин дароо эле калыс токтоткон жок беттешти. Кошумча да соккуларды узаттыңыз. Негизинен биринчи эле улаганда кандай сизге байкалды? Ал өзүн жоготту эле же кийин да кошумча соккулардан кийин баягы бир аз өзү баягы беттешти улантууга чамасы келбей калдыбы? Мен урганда ал аркага кеткенде ойлогом, кичине эле эме болду окшойт депчи. Тайып кетти. Бирок ударым туура тийген экен, ал өзү мен дабит этпесем деле болгодай болуп калган экен да. И все равно ал жерден токтотпош керек да, андай шансты үстүнөн уруш керек болду. Жакшы. Негизинен биринчи раундда аябай бутка туруу абалында чеченстандык мушкер жакшы баштады да. Алыска аралыктан ыргытып, ошол учурда сизде кандай ойлор кетти? Тек гана партерге өткөрүү максаты кеттиби же акыр аягына чейин бутка туруу абалында беттешем деп ойлодуңузбу? Менде ошол биринчи раундтан чыгып шашылбай, анын ошо дистанцияны сезип, сопернигимди сезип алыш керек болду да. Урган, аны ошо заставлять этиш керек болду, аны иштеткенгечи. Аны тептириш керек болду, урдурушум керек болду. Анын эмелерин сезишим керек болду. Ошонун иштеп атканына мен өзүмдүн зашталарымды коюп сезишим керек болду да. Бирок ал мен ойлогондон дагы ушундай тез экен. Башында 1-2 жодары мага тийди. Бирок мен өзүм ойлогондой эле уже 2-3 жодардан кийин уже сезе баштадым. И раунддун аягында мага ошо партерге алып түшүш керек болгон. Кирдим, бирок алып түшө албай калдым. Бирок мен өзүм эң негизгиси аны сезип алдым да. Жакшы болду магачы. И экинчи раундтан уже мен даяр элем да, уже аны эме кылганга. Муунтук ыкмасы жөнүндө айтсаңыз, чындыгында аябай кооптуу көрүндү. Мындай экрандан караганда сизге өзүңүзгө кандай болду? Ал плотно эле кармады беле же сизге баягы бошураак кармагандай сезилип турдубу? Плотно эле кармаган болчу. Анан ага да даярданганбыз, биз развилкада даярданып атканбыз. Мындай айтканда мен ага психологически уже даяр болгон экенмин. Анан ошо мени кармап буулганда деле менде жанагындай буулуп калам, азыр таптап коем деген ой болгон жок да. Меники чыгыш болду ал жерденчи. Ошо ойлогондой эле буралып, Кудайга шүгүр чыгып кеттик. Жакшы, эң башкысы аябай баягы көзгө толумдуу беттеш, өзүңүз үчүн да, жалпы кыргыз эли үчүн да жакшы жыйынтык болду. Анан эми уюм жөнүндө айтсаңыз, уюм боюнча кандай, сизге канча беттеш сунуш кылды эле, же биринчисин баягы текшерүү иретинде берип, эми мындан кийин контракт береби? Уюм жөнүндө айтсам, Брейв аябай жогорку деңгээлде өздөрүнүн жумушун мыкты аткарган жакшы уюм экен. Анан мага контрактты башында эле 5 ойго контракт берген экен. Аны менин менеджерим жашырып 1 ойго деп эле айткан экен да, жакшыраак аракет кылсын депчи. Ошол 5 бойдан контрактымдан 1 бою кече өткөрдүк, дагы 4 бой контракт калды. Кудай кааласа, мындан ары жакшы даярданып, кийинки боюбуз Орозодон кийин болот го дейм. Жакшы, демек дагы 4 беттешиңиз бар контракт боюнча. Эми баягы балким сиз үчүн жагымсыз туура эмес суроо болуп калышы мүмкүн. Финансылык жактан алып караганда баягы келишим боюнча кандай? Россиялык промоутердик компаниялардан салыштырып караганда кыйла эле жакшы экен же баягы көпчүлүк азыр ойлоп жатышат, чындыгында гонорар боюнча дагы Брейв компаниясы абдан бир жакшы мушкерлерди ыраазы кылат депчи. Ошол боюнча дагы оюңузду айтсаңыз. Брейв акча жагынан эле ошол бизди канаттандырат да. Россиядан ACB, Fight Night, башка организациялар болгон болсо, биздин боецтерди анча сентетпейт да алар андай.
аздан баштайт дегендейчи. Качан 10 бой подряд уткан болсоң, алар кача ошондо анан көтөрүшү мүмкүн да. Бул брейфте жакшы экен. Сен бул жакка караганда мен үчүн. Жакшы. Например, если мен ACB'ден контракт берген болсо, бул брейфтегидей контракт бербейт болчу да. А брейфте ага караганда жакшы контракт берди. Жакшы, демек бардык тарабынан сизди канааттандыра турган уюм болуптур да. Эми салмагыңыз жөнүндө айтсак, эми контракт баягы келишимдеги 4 беттеш бүткүчөктү 68 килограммда чөзбү же мындан кийинкилерин официалдуу түрдө ошол 66 же 70ке чыгарасызбы? Өзү 66да контракт түзгөнбүз. Анан негизи 68де мушташ турганым мага ыңгайлуураак да. Анан 70деги же 70 уже башка весовой категория болуп калат. Ал жактан эми бизге кандай атандаш берет, ал кандай весовой категорияны айтат. Может, ага деле мага мен ойлогондо 68 ага туура келеби. Если 68ге 66га деп бизге башка вести берип калган болсо, бизге туура келеген болсо, мен деле өзүмдүн агайларым менен сүйлөшөм. Если туура келген болсо, мен деле 66га кубалайм. Если мен өзүмдүкүн айтып көрөм да, бар 68 мага ыңгайлуураак да. Качан титулный болбогондо, ошондо уже официалдуу сен айткандай 66 или 65-800 ошондой да, өзүм 60 десе. Ошо түшүрөсүз демек. Анан баягы 3 мушкертең жеңишке жеттиңер да, Кыргызстандан барып 3 мушкертең аябай баягы көзгө толумдуу беттеш өткөрдүңөр. Анан баягы мелдеш бүткөндөн кийин Мухаммед Шахин, Шахид уюмдун президенти. Ошолбу же дагы бир бахрейндиктерби же чет өлкөлүктөр кандай баа беришип, мындай сөздөрдү айтыштыбы кыргыз мушкерлери жөнүндө, же андай сөздөр болгон жокпу? Андай сөздөрдү мен укпадым. Айтса, может, биздин менеджерибиз Марат Бекмуратов айткан болушу мүмкүн. Негизинен үчөөбүз дагы жеңишке жетип, аябай кубанып келдик. Өзү ал жака чыгып кичине толкунданып, кичине коркуу эмелери болуп аткан да. Бирок Кудайга катуу ишенип чыккандын, Кудайга шүгүр жеңишке жеттик. Жеңиш өзү Алладан го. Кудайга шүгүр жеңишке жеттик. Эми пландар жөнүндө айтсаңыз, демек Орозодон кийин буюрса Брейв уюмунда дагы бир беттеш өткөрөсүз. Ошол менен жалпы 4 беттеш өткөрүп, андан кийин кандай ойлор бар азыр сизде? Кандай пландар бар алдыга карата? Башка эми көп эле алдын ойлой элекмин. Азырынча ушу Брейвде кийинки беттешке эле да эмечи пландар. Азыркы акыркы дарыгачылыкта кичине жаракаттар болчу, ошолорду өз калыбына келтирип, даярдыкты дагы улантабыз. Андан кийин эле уже Орозону чыгарып туруп, катуу даярданышты баштайбыз. Андан кийинки эле биринчи турнир Орозодон кийинки эле Бухарада, Өзбекстанда болот экен. Менеджерим ошол жакты сунуштап атат. Көрөбүз ага дейли. Даяр болсок, кааласа ошол жака чыгып калышыбыз мүмкүн. Болбосо мен өзүм августтарда мушташкым келип атат негизи. Августтарда, андан кийинкиси уже жылдын аягына. Ошол менен жылдагы 3 беттеш. Жакшы, демек буюрса сизде ошол Орозодон кийин Бухарада өтө турган турнирде көрүп калышыбыз мүмкүн. Эми жалпы көрүүчүлөргө, көрөрмандарыңызга, жалпы ММА сүйүүчүлөрүнө, жалпы кыргыз элине кайрадан өтсөңүз болот. Ошо ММА сүйүүчүлөрүнө терең ыраазычылыгыбызды билдирем. Акыркы боюмда дагы ушул соцсеттерден мага аябай жазышып, WhatsApp, Instagram,
Facebook ар жактан жазып, куттуктоолор жазып, бойго чейин өзлөрүнүн каалоолорун жазып, бардыгынан чоң рахмат баарына. Биз ал жакта, булар бул жактан болсо да ошо жылуу сөздөрүн айтып колдоп турган поддержкасын биз сезип турдук. Кудайга шүгүр, баарынан ыраазымын. Мен даярдаган ушул Эрике чоң рахмат, Александр Войнов Хусейнович агайга чоң рахмат. Бул беттешке мени каражатын көтөргөн агаларыма баарына терең ыраазычылык билдиремин. Мени дайыма колдоп жүргөн досторума, агаларыма, ар кандай абалда колдоп жүргөн баарына ыраазычылыгымды билдирем. Рахмат. Ушуну менен токтобойбуз, алдына умтулабыз дагы. Силерге дагы чоң рахмат. Рахмат. Дагы да болсо ийгиликтерди каалайбыз. Кийинки беттештериңиз дагы ийгиликке жетишиңиз, сизди дагы чоң ареналарда көрөлү. Майк бергениңизге чоң ыраазычылык. Ал эми урматтуу мекендештер, ушул менен бүгүн биз Нимат Абдрашитов белгилүү кыргыз мушкеринен маек алдык. Маек жаккан болсо, сиздер каналга жазылыңыздар, видеого лайк басыңыздар.